Мусулман жыл санагы болгон хижри жылында 4 урматталган улуг ай бар. Алар Зулкаада, Зулхиджа, Мухаррам, Ражаб. Мына биз Мухаррам айында турабыз. Бул хижри жыл санагы боюнча алгачкы ай болуп саналат. Бул айдын өзүнүн артыкчылыгы бар. Ошол айда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк орозо кармаган. Бул айда толук кармабаса дагы башка айларга салыштырмалуу көп орозо менен өткөргөн. Айрыкча ушул айдын 10-күнү Ашура күнү деп аталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келген кезде ошол Мадинада жашап турган еврейлер ушул күнү орозо кармап аткандарын көрүп, алардан сурайт. Бул эмне күн, эмне себептен орозо кармайсыңар дегенде, алар бул күнү Аллах субхана таала Мусаны жана аны ээрчиген мусулмандарды Фираундан, анын желдеттеринен куткарып, Фираунду сууга чөктүргөн күн. Муса алейхиссалам ушул күнү Аллах субхана таалага шүгүр кылып, орозо кармаган. Биз дагы орозо кармайбыз дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз силерге караганда Мусага жакынбыз, биз акылуураакпыз деп анан ошол күндү орозосун кармайт. Бул Ашура күнү. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Муслимде келген хадисте Ашуранын орозосу жөнүндө суралганда, Аллах субхана таала ошол өткөн жылдын күнөөлөрүнүн кечиришин үмүт кылам деген да. Анан мына ким ошол жакшы ниет менен, калыс ниет менен ошол күнү орозо кармаган болсо, бир жылдык өткөн күнөөсү кечирилет. Аллах субхана таала баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ошо Мухаррам айынын 10-күнү Ашура күнү. Дагы ошо 10-күнүнө кошумча кылып 9-ун дагы кармап койгон жакшыраак. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам китеп ээлеринен айырмаланып, ошо бир күн кошуп кармайм деп ниет кылган. Бирок ошо кийинки жылга жетпей көзү өтүп кетет. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү болгондо ошол күндү кармамак, өзү ушинтип айтканда, кийинки жылы ошо 9-ун дагы ошо кармайм деп. Анан кимдин колунан келген болсо, ошо Мухаррам айынын 9-чу жана 10-күнү кармап койгон жакшы. Эгер 9-ун кармай албай калса, анда Ашураны кармаганга аракет кылсын. Мухаррам айынын 10-күнү. Анткени ошо бир жылдык күнөөлөрдүн кечирилиши бул чоң артыкчылык. Ушул нерсени колдон чыгарбайлы, жакындарыбызды ушул нерсеге үндөйлү. Жана кимдин колунан келген болсо, ошо Мухаррам айынын көпчүлүгүн орозо менен өткөргөн албетте жакшы сооптуу иштердин бири. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин.